Тоңдун үстүн көрөнү болгон Аксай айылындагы Чокмурата суу сактагычынын курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Район аймагында 18 000 гектар сууга таянтуу болсо, суу тартыштыгынан улам буга чейин 260 гектар жер сугарылбай, дыйкандар үчүн көйгөй жаратып келген. Суу сактагыч курулуп бүткөндөн кийин 150 гектар жаңы сугат жерлери пайда болот жана жалпы сугат суу менен камсыздоо 750 гектарга жакшырат. Негизи 24-жылы башталып 27-жылы курулуш иштери бүтөт. Же болбосо Болот Момбетов жана Күнчүгүш айыл өкмөттөрүнүн 2054 гектарын сугат суусу менен камсыз кылат. БСРга 1 500 000 куб суу батат. Бул суу менен Күнчүгүш жана Болот Момбетов айыл өкмөттөрүнүн Аксай, Тоң совхоз жана Бүркүт айылдарынын сугат араларын сугат суусу менен камсыз кылат. 75 метр аралыгындагы обратный фильтр, каменный банкет курулду. Ошондой эле 74 метр аралыгындагы 1,6 метр диаметриндеги талшынасы 1,4 мм темир трубалары бүгүнкү күндө монтаж болду. Өз кезинде түшүмдүүлүктү жана жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга өбөлгө болорун айткан район акими дыйкандардын сугат суу көйгөйү быйылкы жылы толук чечилерин белгиледи. Мындан сырткары Тогуз булак айылында да БСРдин толук реконструкциясы жүрүп жатканына токтолду. Тоң районунда суу көйгөйү биринчи орунда турат. Себеби бизде кар жаабайт. Кар жаабайт дагы ушу кар сакталбагандыктан дыйкандар жерин күздө ым сугат сууга жүргүзөбүз. Ошондуктан биз быйыл жылдын башынан 4 БСРибизди тазалоо иштерин жүргүздүк. Үч коргон суу сактагычы 2025 жылдын аягына берилиш керек эле. Кээ бир жанагы бүтүү иштеринин алдында суулар чыгып кетип 2026-нын биринчи кварталына калды. Ошол эле мезгилде бул Күнчүгүш айыл өкмөтүнө караштуу. Анан экинчи айыл өкмөтүбүз Болот Момбетов айыл өкмөтүндөгү Чокмурата суу сактагычы. Бул Кудай буйрса азыр 30-40% көлөмүндө иштер жүрүп атат. Тоң райондагы 2 жаңы суу сактагычтын курулушу менен миңдеген гектар айыл чарба жерлери сугат суу менен камсыз кылаары күтүлүүдө. Белгилей кетсек, 3 коргон суу сактагычы Күнчүгүш айыл аймагында курулуп жатат. Ал 4113 гектар жерди суу менен камсыз кылат. Ал эми Тоңдун үстүн көрөнүндөгү Чокмурата суу сактагычы 2026 жылы толук бүткөрүлмөкчү. Бул долбоорлор Тоң райондагы сугат суу жетишсиздигин азайтып, айыл чарбасын өнүктүрүүгө чоң салым кошмокчу. Жанара Сагындыкова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң району.